Пандемия учурунда баарыбыз жоготууга, коркуу жана тынчсызданууга туш болдук. Биздин тасман каармандары аларды ийгиликтүү жеңип, колдоого муктаж болгондорго жардам берүү үчүн күчүн аяшкан жок. Бул башкаларга жардам берүү каалоосу бириктирген, бирок курагы, кесиби ар кандай 6 аялдын окуясы. Алардын ар бири үй бүлөсүнүн, командасынын, айылынын, жамаатынын баатырлары. Демек бул эр жүрөк, тайманбас аялдар биздин мезгилдин каармандары. Мен Тамара Карбаевна Баялиева, кургак каршы ооруканада азыркы учурда башкы дарыгер болуп иштейм. Эң биринчи ушу коронавирус боюнча уга баштаганда бизде түрдүү информация түрдүүчө келип атты. Мисалы бирөөлөр айтып атты, кадимки эле гриппте эч кандай, мисалы ал коронавируска караганда туберкулездон көп өлөт же болбосо грипптен көп өлөт. Бул коронавирус кадимкидей эле грипптин бир түрү дегендей ушундай информациялар да кетип атты. Июндан баштап июль айында аябай кара июль деп кой, черный июль болуп, июль айында аябай көптөгөн массовый поступление болуп, даже биздин эле өлкө эмес, ушул жерде айтып кетем, мисалы бизден да өнүккөн өлкөлөр эмне кылаарын билбей калышты. Ушундай абалга келдик ошол июль айында. Биринчи күн дегенде эле бир күндө 185 киши поступать этти за сутки, бир сутка. Мен өзүм ошондо 1,5 сутка такыр уктабай, эч мындай адреналин менен аябай мындай возбужденно мындай эмеде жүрдүм. Ушундай эл дагы чогуу, ошо элге да аябай ыраазымын. Өзүмдүн сотрудниктериме да аябай ыраазымын. Анан ошол тапта мисалы ар кайсы эртеси күнү ар кайсы учреждениялардан келип атышты. Городской тубдиспансерден сотрудниктер келди жардамга. Бишкекский медколледжден келип атышты преподавательдер. И Таластан 13 медсестралар келди, анын ичинде 3-4 даже студентки. Даже практический опыт не имели, но келип айластан ошо на месте практику проходили. Ишенсеңиз, андай какой-то мындай патриоттук сезим болду да. Даже менин өзүмдүн кызым үйдө жаткан жок, эми ооруп атты, легкая форма болуп. Ага барып аны көргөнгө шартым болгон жок. Анткени деген анан ушунчалык көп звонок болуп, баарын мындай консультация иретинде айтып атып, аягында даже тилиң иштебей мындай сүйлөй албай калган учурлар болду да. Надежда умирает последний деп баары үмүтүбүз менен ошондой жакшыга ишенип аттык. Ооба, мен өзүмдү как феминистка деп ойлойм, анткени аялдардын ички силасы күчтүү деп ойлойм. Анткени деген аялдарды карасаңыз, балдарын бакканга да жетишет, үйдө тамак жасаганга да жетишет, сыртка барып как жумуш кылып акча тапканды да билишет. Какие бы вы могли себе, например, 3 свои сильные стороны выделить, свои 3 сильные качества? Ответственность, честность и милосердие, что ли, как. Менин атым Нуржан Озубековна. Мен Кыргызстандын ички иштер министрлигинде кызмат кылам. Өз күнүмдөр менен иштеген бөлүмдүн башчысы, полковник. Звание полковника на сегодняшний день. Укук коргоо органдарында иштөө менин бала кездеги кыялым болчу. Көрсө кичинекейимде эле милиция болом деп көп айтчу экенмин. Бирок ал убакта милицияда башкаруучу кызматтарга аялдар көп дайындалчу эмес. Акыркы 15 жылда биздин тармакта да бир топ өзгөрүүлөр орун алып, жогорку кызматтарда иштеген аялдардын саны көбөйдү. Узаган 2020 жыл биздин өлкө эле эмес, жалпы дүйнө жүзү үчүн оор жылдардан болду. Биз адеп бул илдет пайда болгондо ал эмне экенин деле жакшы түшүнгөн жокпуз. Ички иштер министрлигинин талабы менен карантин учурунда шаарга блокпосттор коюлду. Жалпы өлкө боюнча көчмө милиция кызматкерлери иштей баштады. Алар ар бир блокпостту кыдырып, аралык санитардык эрежелердин сакталышын көзөмөлгө алышты. Абал абдан оор эле. Предупреждали граждан, чтобы они соблюдали дистанцию, чтобы они соблюдали санитарные нормы.
даже Ооруну чугузуп алган заболевшие, учурда да мы элибиз до үчүн тыным последнего албай исполняем иштеп свой жаттык. свой долг перед народом. И было Арабызда очень жоготуулар страшно болду. в тот момент, когда Кесиптештерибизден айрылуу абдан кейиштүү, погибали коркунучтуу наши болуп, сотрудники. кабыргабыз Это было кайышып очень турду. страшно. Все были на Бирок эмоциях, эч но ким мы ишин держались, таштаган жок. продолжали работать. Помогали Бейчара нашим бири-бирибизге жардам бере семьям, баштадык. которые Кызматкерлерибиздин состояли на көп баласы бар же учете, социалдык которые абалы состояли в оор үй социальных бүлөлөрүн кыдырып учреждениях жардам на бердик. учете, которые имели Аларга азык-түлүк многодетных таратып детей, мы жүрдүк. раздавали соцпакеты именно от имени сотрудников. И вот Мен когда өзүм мы да приносили азык баштыктарын пакеты, вот тапшырып я лично жатканда раздавала адамдардын инспекторам. көздөрүндөгү тынчсыздануу Ощущение, ошону менен такой катар блеск үмүттү көрүп жаттым. в глазах у данных граждан нас, с одной стороны, радовало, с другой стороны, было очень тяжело. Да, я полноценно Өзүмдү могу күчтүү себя адаммын назвать деп айта сильным алам. человеком, потому что, Ушунча жыл милициядагы ишке күчтүү аялгана работая чыдаса в керек. милиции на протяжении стольких лет, Анын үстүнө кызымды тем жалгыз более тарбиялап воспитывая жатам. дочку одна, мне кажется, я сильная женщина. В тот момент, именно в Ошол сложный момент, оор күндөрү хотелось мен бы деле кетип, уйти, жакындары менен болсом деген ой болду. быть рядом с родными и близкими, но Бирок дагы бир ирет опять баса же, белгилеп я өткүм хочу келет. повториться, что Укук мы, коргоо органдарында женщины, иштеген работающие аялдар в милиции, очень абдан сильные. күчтүү. И вот эта сила Ошондуктан пробудила, что ар бирибиз мы должны алдыбызга до конца коюлган работать жарандарга жардам берүү помогать милдетин гражданам аягына чейин в силу аткардык. своих возможностей. Менин атым Акмөр Ян. Мен эне сен жалгыз эмессиң кыймылынын негиздөөчүсүмүн. Биздин кыймыл мындан 3 жыл мурда түзүлгөн. Анын түзүлүшүнө балдар укуктары корголбой жатканы, өзгөчө алимент алууда энелердин кыйналганы себеп болду. Биз кыймылыбыз аркылуу энелердин маселесин мыйзамдуу түрдө чечүүгө аракет кыла баштадык. Карантин башталып, баарыбыз үйдөн чыга албай калган учурда дароо уюма биздин топтогу энелер келди. Первая моя мысль была о наших мамочках. Во время Анткени пандемия шартындагы жашоо аларга өтө оор эле. Колунда 3-4 жүрпөсү менен энелер каражаты жок, ишсиз калышты. Алар кимден жардам алат, кимге кайрыла алат деген маселе пайда болду. Бирок ошондо да биздин энелер ушунчалык өз алдынчалыкка көнүп, уяң экенин байкадым. Алар үчүн жардам суроо чоң бир кылмыштай туюлуп уялып жатышты. Мага эже сизге балдарымдын наны жок кылып, аргасынан чалып жатам дегендер болду. Алардын ар бирине эстелик коюш керек. Мен бир чети бул оор күндүн бизди бириктиргенине кубандым. Бирок аларга жардам берүү да оңой болгон жок. Анткени бизге кайрылган аялдардын көбүнүн колунда документте, катталган жеринен маалым каты жок эле. Кайдыгер карабаган адамдардын жардамы менен маселесин чечип жаттык. Тилекке каршы биздин коомдо эне балага гана тиешелүү деген жаңылыш ой калыптанып калыптыр. Ошондуктан баласынын жүгүн мойнуна арткан ар бир эне тууралуу китеп жазса жарашчудай. Анткени алардын окуяларын окуп отуруп, энелик сезимдин күчтүүлүгүнөн анасың. Дал ошол сезим аларды жеңишке жетелейт. Победить и никогда не сдаваться. Самым сильным мотиватором Менин да жашоомо дем берген менин балдарым. Эгер алардын колдоосу болбогондо, азыркы Акмөр болмок эмес. Менимче феминизм бул жаңыча ой жүгүрткөн күчтөрдүн биригиши. Бул алдыга карай бет алган кыймыл. Адамзаттын жаркын, жарык бир бөлүгү. Бул нерсе такыр талашсыз. Ошондуктан ар бирибиз адамгерчиликтүү болууга аракет кылышыбыз керек. Биринчиден балдарыңыздарга саламатсыздарбы? Менин атым Талайбекова Жаркынай. Азыркы учурда 17 жаштамын. Бишкек шаарындагы номер 20-орто мектебинин 11-классынын окуучусумун. Азыркы учурда көпчүлүк долбоорлорду азыркы өзүмдүн жигердүү ишимди алып барып жаткан учурум. Мен бул чөйрөгө келип калгандыгымдын себеби мен 7-классымда башталган.
мен 7-класс кезде аябай көп мындай бут тосуулар болгон. Керек болсо өзүмдүн үй бүлөм менен дагы атам кыз киши үйдө отуруш керек, эми ал жактан эмне болуп кетмегилең деген сөздөр болгон. Бирок азыр атамдын көз карашы башкача, мындай менден көп үмүт этет десем болот. Пандемия учурунда үйдө отуруп калдык да, эчтеке кыла албай анан кимге жардам керек деген нерселерди изилдеп баштадым. Өзүмдүн дагы ноутбук алам деп чогултуп жүргөн акчам бар болчу. Ошол акчаны жетишпеген үй бүлөлөргө продукты жагынан жардам берип, ошол өзү үчүн чогулткан акчаларга эме кылчубуз. Анан красный зонага кирип 3 күн иштедим. Андан кийин кандан корккондуктан мен столовый жагына эле жардам берейин деп ошол жактагы врачтарга, волонтер болуп жүргөндөргө тамак даярдачубуз. Анан ошол жакка тамак жагына кирип, ошолордун тамагын даярдадык. Мен красный зонанын ичинде адамдарды аралап жүргөм, капельница алыптары эме туткан адамдарды аралап жүргөн кезде ошол жактан бир адам каза болуп калды, менин көзүмчө эле. Анан ошондо аябай корктум. Өзүмдүн ичимде ыйлагым келди, бирок ыйлай алган жокмун. Анткени ал жактагы адамдар дагы өзүнүн жашоого болгон көз карашын уже болсо оорудук, өлүп калабыз деген ойго келиши мүмкүн болчу. Анан бизге 5 мүнөт убакыт берилчү. Ошо красный зонаны аралап чыккандан кийин сыртка чыгып, ошо дем алып келген. Анткени ошол биз кийип жүргөн маскалардын ичине дем кирбейт болчу да. Анан 5 мүнөт сыртка чыгып, бетимди жууп келип кайра ошо аралаша баштадым. Бирок ошондогу өлүп калган кишинин кеудеси до сих пор көз алдыма келе берет. Биздин Кыргызстандагы айымдардын же болбосо бүткүл эле дүйнө жүзүндөгү айымдардын бул өзүнүн ар тараптуу өнүктүрүлгөнүн каалайт элем. Анткени бул билимдүү адам ар кандай бийиктикке жете алат. А билимсиз адам бул жанагы эле швеяда иштеп, жанагы эле кухняда, посудомойкада иштеп, ошол жерде да калып калат. Анан билимдүү адамды бул же азыркы учурда ошондой коом келатабы деп ойлойм. Адамдын кийимине эмес, акылына маани берген. Ошо көпчүлүк учурда ошо биздин кыргыз айымдарына, кыргыз кыздарына, бүткүл дүйнөнүн айымдарына бул кааларым ошо ар тараптуу өнүктүрүлгөнүн, өзүн эч нерседен чектебей, мен кыз кишимин деп калып калбай, мындай өзүн өнүктүрүп, мен дагы жасай алам, мен дагы колумдан келет, мен эркек киши менен бир эле укуктамын, мен дагы мындай күчтүүмүн, мен дагы баарысын кыла алам деген нерсе менен жасаса баардыгы жакшы болот деген ишеничтемин. Менин атым Толкун Тулекова. Мен Кыргызстандагы кризистик борборлордун бирикмесинин жетекчисимин. Биздин бирикме аялдарга карата жасалган зомбулукка каршы күрөшүп келет. Бул тармакка ыктыярчылык аркылуу келип калган. Биз үчүн аял өзү чечим чыгарууну үйрөнүшү абдан маанилүү. Ал аялдын кийинки жашоосуна оң таасирин тийгизе турган чечим болгону жакшы. Коронавирус тууралуу маалымат эми гана тарап, аялдарда муктаждык жаралганда кесиптештерим менен бирге азык тарата баштадык. Собрали небольшую сумму денег, мы купили продукты и организовали первую гуманитарку. Андан кийин аймактардагы адистер, психологдор менен телефон аркылуу акысыз жардам көрсөткөн кызматты түздүк. Сеть психологической помощи. И как только мы открыли вот эту волонтерскую сеть психологической помощи. Бир ай ичинде бизге кеңеш сурап кайрылгандардын саны 400дөн ашты. 400 звонков мы в месяц принимали. Работало всего 18 человек. Көбүн эсе калктын аялуу катмары, азык түлүгү жок калганын айтып жатты. По лекарствам, в основном по гуманитарной помощи. Арасында зомбулукка кабылып, жардам сурагандар да чыкты. Аларга нөөмөттүү кызматкерлердин, милициянын, социалдык кызматкерлердин номерин берип жаттык. Мы обеспечили всеми телефонами управления социального развития. А бирок бизге кайрылган кыз келиндердин көбүнүн колунда документи жок эле. Себеби нанга акчасы жок аялдар дүкөнгө паспортун коюп, азык алганга аргасыз болушкан. Мен үй бүлө зомбулугу чечүүчү маселе экенин айткым келет. Бирок көп учурда кордук көргөн аялдар жакындарына кайрылганда абалы өзгөрүүсүз калып келет. Анткени туугандары аялды басмырлап, аны кордук көрсө да чыдаш керек дешет. Можно один раз потерпеть,
в общем-то, и дальше можно это, как бы дальше можно также продолжать жить. Позиционирую себя Мен как өзүмдү гендерный гендердик эксперт. адис катары көрөм. Вот, потому что Ошондуктан аялдардын ажырашуусу тууралуу айтканда бул көптөн бери топтолуп келген көйгөйлөрдүн туюндусу экенин белгилейм. с определенными теми проблемами, которые давно сложились в обществе. Менин башкы тилегим аялдар үчүн коопсуз жашоого шарт түзүп берүү. Эти женщины жили по безопасности. Алар кайда болбосун, кайда барбасын, коопсуздук биринчи орунда болушу абзел. Должен быть безопасный. Менин аты жөнүм Асанбекова Гүлмира Сармановна. Кесибим проктолог дарыгер. Андан тышкары менеджмент жана кино режиссеру боюнча жогорку билимге ээ болгом. Элдин үрөйүн учурган ызы чуу башталганда биз тыным албай иштедик. Мен анда Бишкектеги Октябрь райондук бөлүмдүн адиси элем. Ошол учурда мобилдик бригадаларга муктаждык жаралды. Бул жаңы кызмат болгондуктан база түзүп, дарыгерлердин ишин бөлүштүрүп, иш ыргагын уюштуруп, тактоо иштери абдан көп эле. Мобилдик бригадалар борбордо эле эмес, өлкөнүн ар бир аймагында ишке кирише баштаган. Алардын негизги иши коронавирусту чектеп, аны өзгөчө медициналык кызматкерлер арасында жайылуусуна жол бербөө болчу. Ошол эле кезде бул кызмат үй бүлөлүк дарыгерлер менен калк ортосундагы көпүрөгкө айланды. Биз элдин дагы, дарыгерлердин дагы саламаттыгын көзөмөлдөп жаттык. Чындыгында биз мынчалык оор жагдайды күткөн эмес элек. Ал кезде ойлонууга же маалымат издөөгө убакыт тар эле. Бир суткада 16-18 саат бут шилтебей тынымсыз иштеп жаттык. Түнкүсүн 2-3 сааттык уйкуга көнө баштадым. Кыйналганыбызга карабай эч нерседен корккон жокпуз. Ага убакыт деле жок эле. Анткени биз өз ишибизди жоопкерлердей аткарып жаттык. Ал учурда абал кадимки согуштагыдай болчу. Менин туугандарым камсанап, тамак ташыган күндөрү болду. Алар берчүсүн кызыл зонадан кыйла алыс дарбазанын түбүнө таштап кетишчү. Оор болгон күндөрү кыздарым, жакындарым ишимди таштап кетчи деп урушуп жатышты. Себеби ал учурда ар кандай себептер менен иштен убактылуу кеткен, дарыланууга чыккан кызматкерлер көп болгон. Алар да өз саламаттыгынан кооптонгон. Бирок мен анте албадым. Кантип баарын таштап кетет элем. Аялдар активизмин дайым колдоп, мурдагы жылы тилектештик жүрүшүндө дагы катышкам. Бирок бул үчүн досторумдун сынына кабылып келем. Ага карабай аялдар укуктары көтөрүлгөн көп маселелерде тилектешмин. Ошондуктан феминисттик кыймылдарды толугу менен колдойм. 100%. Я думаю, нашим женщинам нужно быть прежде всего смелее. Менимче биздин аялдар эч нерседен коркпош керек. Не пропускать время, защищать вовремя себя. Алар өзүн, жакындарын, үй бүлөсүн, өз кызыкчылыгын, ишин жана эркиндигин коргоонго үйрөнүшү керек. Свою любовь, свое творчество, свою свободу.